Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө шайланган депутаттар айылдык кеңешке депутат болгондугун тастыктаган документти алууну күтүп жатышат. Мыйзамга ылайык шайлоодон кийин 2 жума аралыгында күбөлүк менен төш белги ыйгарылышы керек эле. Бирок быйыл эл өкүлдөрү 1 айдан ашык убакыттан бери өз документтерин алыша элек. Айыл өкмөттөрдүн мына 2017-жылдын бюджет кабыл алуу башталат, төрага шайлаш керек. Эгер биз мандат менен күбөлүктү күтүп отурсак, анда иш кыйла аркага кетет. Ошондуктан биз азыркы мезгилде ушул убактылуу немени берип атабыз. Бериле турган күбөлүк менен төш белгинин кечигүүсүн БШК өкүлдөрү документти жасоо кечиктирилип жатканы менен түшүндүрүшөт. Буга байланыштуу убактылуу мандаттар берилип жатканын алар тастыктайт. Убактылуу мандат ошо регистрация болгон, ошо келгенде биз ошону регистрация кылып ошону беребиз. Бул азыркы берип аткан эч кандай баягындай неме эмес, ал күчүндө. Себеби регистрация кылынып, төраганын колу коюлуп, печат басылган. Өлкөнүн баш мыйзамына ылайык убактылуу мандат деген түшүнүк жок. Бирок күбөлүктөрдү даярдоо кечиктирилип жаткандыктан бул иштер аткарылып жатканын шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү депутаттарга түшүндүрүштү. Андыктан эл өкүлдөрү бул маселеге туура карап, жергиликтүү бийлик тарабынан эч кандай кысым көрсөтүлбөй эле жатканын тастыкташат. Башка жактарда ошондой интернеттен же бир мына маалымат булактарынан угуп атабыз, бирок бизде Кудайга шүгүр жакшы райондук администрация тарабынан же областтык администрация тарабынан эч кандай кысым жок. Учурда мындай убактылуу мандаттар өлкөнүн бардык аймактарында берилүүдө. Убактылуу күбөлүк мыйзамдуу түрдө берилип жаткандыктан ал бардык тиешелүү юридикалык күчкө ээ экенин адистер маалымдайт. Жерлерде мындай иш-аракеттер көрүлүп жаткан менен 11 январь күнү алтын жалатылган төш белгилердин арасында чыр чыгып, Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган тендердин жыйынтыгын жокко чыгарууга аргасыз болду. Демек, чыныгы төш белги менен күбөлүк качан берилет, азырынча так маалымат жок. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары.